Kalima tayyiba 33. Salih bin Mismar jana Ja'far bin Burqan rahmatullahi alayhilerden rivayat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Haris bin Malikке mындай суроо uzatты. О Харис, sen qanday abaldasың? Харис, мен имандуу абалдамын, dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, sen чындап эле ошондой абалдасыңбы? dedi. Ал, ооба, чындап эле, dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, ойлонуп сүйлө. Ар бир чындык кандайдыр бир көрүнүштө байкалат. Сенин ыйманыңдын акыйкаты эмнеде байкалат? деп сурады. Ал, мен жүрөгүмдү дүйнөдөн оолак кармайм, түнкүсүн уктабайм, ибадат кылам, күндүзү ачка жүрөм, орозо тутам. Раббимдин, Алланын аршы, тагы алынып келингенин, кыямат күнү алынып келинет. Көзүм менен көрүп тургандай туям. Бейиш ээлеринин бири-бирине жолугушкандарына назар салып, атозок ээлеринин ач кыйкырыктарын угуп жаткандай болом, dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Харис, жүрөгү ыймандын нуруна нурданган момун, dedi. Салих бин Мисмар жана Жаъфар бин Буркан рахматуллахи алейхилерден риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Харис бин Маликке мындай суроо uzatты. О Харис, sen qanday абалдасың? Харис, мен имандуу абалдамын, dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, sen чындап эле ошондой абалдасыңбы? dedi. Ал, ооба, чындап эле, dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ойлонуп сүйлө. Ар бир чындык кандайдыр бир көрүнүштө байкалат. Сенин ыйманыңдын акыйкаты эмнеде байкалат? деп сурады. Ал, мен жүрөгүмдү дүйнөдөн оолак кармайм, түнкүсүн уктабайм, ибадат кылам, күндүзү ачка жүрөм, орозо тутам. Раббимдин, Алланын аршы, тагы алынып келингенин, кыямат күнү алынып келинет. Көзүм менен көрүп тургандай туям. Бейиш ээлеринин бири-бирине жолугушкандарына назар салып, атозок ээлеринин ач кыйкырыктарын угуп жаткандай болом, dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Харис, жүрөгү ыймандын нуруна нурданган момун, dedi. Мусанниф Абдураззак.